Жалал-Абад шаардык салык жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери биргеликте салык төлөбөй жүргөн айдоочуларга рейд өткөрдү. Рейдтин жүрүшүндө көпчүлүк айдоочулар унаанын салыгын төлөгөндүгү маалым болду. Ал эми төлөбөгөн айдоочуларга айып жазылды. Качан төлөгөнсүз? 3 ayda. 3 Марттабы? 3 ay точно. Свердловский район киши Свердловский район төлөгөн Бишкекте. Анын чегин алып жүрөдүңүз кыла? Эми алып жүрөбүз, постоянно бияка калат экен. Постоянно бар эле. Бирок төлөгөнсүз? 100% төлөгөн. Манда жанында чыкат базада. Бишкекте өтөнө келип аткандагылар текшерди эле, базадан чыкты, урду, сразу чыкты. Сосновкада текшерди эле. Эми салык болгондо салыкты төлөш керек. Ал милдет болуш керекчи ар бир адамда. Бирок ошол салык биздин эмебиз каяка кетет, ошону мамлекет, өкмөт бизге билдирип туруш керек да. Себебинде жолдорду карап көргүлө. Салыктан түшүп атат канча салык түштү, ошолордун баарын көрсөтүш керек да. Сиз качан төлөгөнсүз? Мен 2 августта төлөгөм. Жол коопсуздук кызматы менен биргеликте транспорт каражаттарына болгон салыгын төлөтүү боюнча иш-чаралар жүрүп атат. Бул убакытка чейин убакыт берилген, 1 сентябрга чейин. Маалымат каражаттарынан, социалдык тармактардан 1 сентябрга чейин ошол салык төлөмдөрүн убагында төлөө боюнча маалымдамалар берилген, эскертүүлөр берилген. Бүгүнкү күндө ошол өз убагында төлөгөн автоунаа ээлерине Бузуулар кодексинин негизинде айыппулдар салынууда. Жалал-Абад шаарында өткөн 2021 жылдын 8 айында унаа салыгынан 6 миллион 905 миң сом чогулса, ал эми ушул жылдын 8 айында 8 миллион 75 миң 300 чогулган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 1 миллион сомго көп чогулган. 95% аткарылды десек болот, төлөндү десек болот. Төлөөчү ишкерлерден азыр мына рейдтер азыр жүрүп атат. Мына 1 сентябрдан бери мына рейд жүргүзүп атабыз. ГАИ кызматкерлери менен биргеликте. Эми Кудай буйруса мына сентябрчи жеткирилген план тапшырмабызды толук биз аткарабыз. Ишкерлер жана ошо транспорт ээлери мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой 1 сентябрга чейин транспорт салыгынын мөөнөтү бүттү, мөөнөтү бар болчу. Эми сөзсүз эми штраф менен төлөш керек болот. Себеби кечигип калды да 1 сентябрга чейин төлөгөлө. Эми дагы эле болсо айтат элек ишкерлерге ушу транспорт ээлерине транспорт информационный салыгын бизге көрсөтүп келип төлөп кетишсе. Салык кызматы сентябрь айында транспорт каражатына, турак жайга жана жер участогуна салык төлөбөгөндөрдү аныктоо боюнча рейдтик иш-чараларды жүргүзө баштаган. Салыкты өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн жеке жактарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сом суммасында айып каралган. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.